Нургазы Жайнаков Баткен шаары жылдын мыкты журналисти, 31 жашта, Ош технологиялык университетинин мыкты бүтүрүүчүсү. Өз эмгек жолун 2008 жылы Баткен шаардык өз алдынча башкармалыгынын алдындагы муниципалдык менчик департаментинин адиси болуу менен баштаган. 2009 жылы Баткен шаардык мэриясынын муниципалдык менчик департаментинин директору болуп эмгектенген. 2011 жылдан тартып Баткен мамлекеттик телерадио компаниясынын диктору, 2015 жылы Ынтымак КТРКсынын Баткендеги кабарчысы, 2016 жылы 7 каналдын Баткендеги кабарчысы, учурда Ала Тоо 24 каналынын Баткендеги кабарчысы болуп эмгектенип жатат. Жумушундагы алгылыктуу иштери үчүн бир катар алдыңкы сыйлыктардын ээси болгон.